Жогорку кеңештин депутаттары билимсиз, так окуй албайт, ката жазышат, ал тургай чим керек деген айыптоолор акыркы учурда күч алды. Мына ушундай шартта баркталбай калган, тактап айтканда илим менен билимге сукарылып, аны менен бирге мамлекеттин кызматындагы майын чыгарга аткарган кадрларды чырак менен издеп таппай калабыз. Бүгүн биз сиздерге тааныштыра турган каарманыбыз Шукурали Жамалов Абдыкарович. Ал Жалал-Абад областына караштуу Ноукен районунун Рахманжан айылында төрөлгөн. Бала чагы айылда өтүп, ийгиликке маңдай тер менен эмгектенүү аркылуу гана жетүү керек экенин ошол кезде эле билген. Эми балалык кез жөнүндө сурап калдыңыз. Балалык кез аябай өзүнчө бир аалам экен десек болот. Мал багып, пакта терип, кара жумуштарды жасап эле чоңойдук айылда. Азырда айылга барганда, şu dostlarımды көргөндө, şu балалыгым көз алдыма тартылып, ошол кездеги жүргөн, ойногон убактар, учурлар эске түшөт. Аз да болсо, şu балалыктын бактылуу көзөрмөндөрүн şu классташ досторум менен бирге өткөрүүгө аракет кылам. Ааламга жол айылдан башталат демекчи. Биз Шукурали Жамаловдун Рахманжан айылында туулгандар арасында окуп бүткөн мектебинде досторунун арасында кандай кадыр баркы бар экенин көрүп кайттык. Анткени адамдын чөйрөсүнө жасаган мамилеси жумушка, элге, мамлекетке болгон мамилесин чагылдырып турат эмеспи? Тартиптүү, имандуу бала болчу. Сабактарынан жакшы окуучу, жалаң 4-5 окуган. Андан сырткары маданий массалык иштерге катышып, ырдачуу, ушул жетекчилик, уюштуруучулук жактары абдан жакшы болчу. Мугалимдердин берген тарбиясын актады деп биз толук ишене алабыз. Шүкүр кичинекейинен эмгекчил эле, чоңойдук, тала жумуштарын кылат эле. Өндүрүш болчу эле биздин малда пактага чыгат эле. Өзүнүн эмгеги менен чоңойгон бала да. Эми жаш кезинен шүкүр мындай тырышчак болчу. Аракетчен, сөзүндө турган. Мен ишенем, бул өзүнүн элди, карапайым элди колдой турган бала да. Бул жигиттин ата теги, көргөн тарбиясы, окуган жерлери боюнча өтө чоң ишеним артса болот. Анткени Шүкүрдүн атасы Абдыкар акебиз өмүр бою кыргыз элине, анын ичинде Ноукен районуна көптөгөн кызматын өтөгөн киши. Анын таятасы урматтуу дин ишбери болгон Максым ата ушул күнгө чейин жалпы биздин элибизге белгилүү сандардын бири. Ошол эки жактан тең ата жагынан дагы, эне жагынан дагы баягы алган тарбиясы, өнүп өскөн чөйрөсү ошол Шүкүр энебизге дагы дем берип, дагы ички жан дүйнөсүндө шу элиме кызмат кылсам, ата тегимдин кызматын улантсам, жакшы иштерди ишке ашырсам деген мүдөөсү боюнча ушул жогорку кеңешке депутатка талап келдигин коюп атканына мен дагы кубанып атам жана үмүт артам жана ишенимди билдирүүгө айтып кетким келет. 3-чү уулум. Мындан чоң агасы бар, эжеси бар. Кызмат кылам деп аракет кылат. Аракетим ишке ашсын. Барган турган жери кайсы жерге барса дагы мактоодо. Билимге кызыккан бала. Мындан буягын халкым өзү билип алат. Чогуу чоңойгонбуз. Арабыздан ошол Шүкүр өзгөчө бала болчу. Өжөр, айтканын кылган, тырышчак. Анан ушундай алдына максат койгон максатына жетишке аракет кылат эле. Эң башкысы менин уулума тилерим калкка жакшы кызмат кылуу. Ой тилеги жакшы болсун. Ар дайым кайсыл жерде жүрсө дагы эл үчүн ак иштеп, ак эмгектенип жүрсүн. Бардык адамдар бары жакшы. Барын өзүңөр билип, эми шайлап алгыла. Мектепти бүтүп алгачкы жогорку билимин Жалал-Абадтагы ишканалардын экономикасы институтун, андан соң Бишкектеги эл аралык университеттин эл аралык экономикалык мамилелер адистигине ээ болгон. Илимий ишин токтотпостон ушул эле кесип менен аспирантураны бүтүп, азыркы учурда илимдин кандидаты болууга даярдык көрүп жаткан учуру.
Мемлекеттин деги эле аламда өнүгүүнүн бирден бир себеби бул илим жолунда болот. Адамдын жашоо турмушун жеңилдетүүгө болгон аракеттердин баардыгы бул илим менен байланыштуу. Ошол себептен мен азыркы учурда Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясында аспирантурада окуп жатам. Ошол алган билимди, тажрыйбаны ушу илим менен айкалыштырып, ушу Кыргызстандын өнүгүп өсүүсүнө бир салым кошсон деген жакшы ой тилектерим бар. Азыркы аламда шумалында жаңылдоого башталды. Ошол убакта биздин өлкөбүздө ушундай жаш кадрларга, билимдүү эмгекчил адамдарга муктаж болот. Шүкүрали Абдыкарышты мен көп жылдан бери тааныймын, илимий жетекчиси боломун. Бул кишинин көптөгөн макалалары бар. Азыркы экономиканын өнүгүшү боюнча, негизи ушул улуттук экономиканы кандай көтөрүү боюнча да көп жолдорду аныктап жазылган материалдары көп. Мен ойлойм, ошо теоретикалык алган билимдерин практика жүзүндө колдонуш керек да. Бул бажы тармагында иштегенде да көп жыл болуп калды. Мына өзүңүздөр билесиздер, бажы тармагында биздин экспорт менен импорт экөөнү салыштырганда бизде обратный сальдо деп коет, 2 миллиардтан ашык доллар бизге чет өлкөдөн баягы экспорт товарларына кетип жатат. Ошолордун жолдорун кыскартып, биздин импорттук товарларды азайтып, экспорттук товарларды көбөйтүүгө салымы тийеби деп ойлойм да. Азыркы тапта ушу жогорку кеңеште билимдүү иштерман, тажрыйбасы көп жаш кадрлар келиш керек да. Ошолор өзүнүн тажрыйбаларын, алган билимин, илимди алган тажрыйбадан толук пайдаланса, мен ойлойм, булар сапаттуу, элге керектүү, иштей турган баягы мыйзамдар чыгарат деп. Мамлекеттик кызматта 20 жылдан ашуун эмгектенип, бир нече сыйлыктарга татыган депутат болом дегендердин дээрлик көпчүлүгү мандат аркылуу бизнесин коргоого бара турганы белгилүү. Бирок Шүкүрали Жамалов Атамекен партиясы менен жогорку кеңештин депутаттыгын аттанып жаткан максаты башка. Мен эми жогорку кеңешке баруудагы максатым бул эптеп эле мандат алуу эмес. Мен Кудай буйруп жогорку кеңешке депутат болуп калсам, сапаттуу мыйзамдарды демилгелеп, аны кабыл алууга болгон күч аракетимди жумшап, элдин үнүн жогорку бийликке жеткирүүгө аракет кылам деп терең ишендирип айтып кете алам. Анан баягы фантастикалык аткарылбаган убадаларды берип, калпчы депутат болбойм деп ишендире алам. Эми азыркы учурда президентибиз таза шайлоо өтөт деп айтып жатат. Ошол себептен биз баарыбыз президентке мыйзамдарга ишенип, таза шайлоо болоруна үмүт артып турабыз. Ошондуктан алдыда келе жаткан бул шайлоо кампаниясын таза, татыктуу өткөрүп, дүйнө элине уят болбостон буйруса, Кыргызстан келечекте экономикасы зор, күчтүү мамлекет болот деп ишенем. Президент баш болуп, таза шайлоо өткөрүүгө киришип, сатып алуу болсо, административдик ресурс колдонулса, катуу жазаланаарын эскертип, жалпы кыргызстандыктардан дагы таза шайлоо өткөрүүгө жардам берүүгө чакырды. Демек, шайлоочулар дагы чимкирик, акча, мансап үчүн добуш сатып алган депутаттарды эмес, билимдүү, эмгекчил, жоопкерчиликтүүлөрдү тандап алууга кезектеги мүмкүнчүлүк келгенин жоопкерчиликтүү кабыл алышы керек.